Билимин берип балдарга, билим кенин ачкан ким, тарбия берип окутуп, акылга акыл кошкон ким. Окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей, А тамгасын танытып, 11 жыл билим, талим тарбия берип, эрежеге жеткирген бул мектеп. Ал эми ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баланын жөндөмүнө, шыгына жараша билим берип, турмуш жолуна салган албетте бул мугалим. Мугалим, бизге көнүмүш болуп калган бул сөздүн артында эмне катылган? Мугалим бул тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, даңазалуу актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Мугалимдик кесип дүйнөдөгү эң байыркы жана эң мыктыларынын бири. Ар бирибиз биринчи мугалимибизди унутпай, анын элесин ар дайым эстеп жүрөбүз. Азыркы учурда мен англис тили адистиги боюнча котормочу жана мугалим болууга токтолуп отурам. Анткени мен Европа, Жакынкы Чыгыш, Түштүк Чыгыш, Чыгыш Азия, Америка өңдүү өлкөлөр менен да кызматташтыкты күчөтүп, ал жактын жакшы жактарын өзүбүзгө үлгү катары алып, өлкөбүздүн өнүктүрүүгө салым кошкум келет. Ошондой эле аталган өлкөлөрдөн Кыргызстанга мыкты инвесторлорду чакырып, өлкөбүздү өнүктүрсөм дейм. Биз алгач мектеп босогосун аттагандан кийин А тамгасын танытып, биздин экинчи ата-энелик атка татыктуу жана бул жашоодо өз ордубузду тапканга чоң салым кошкон бул албетте биздин алтындай болгон мугалимдерибиз болуп саналып келет. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак баяу көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Баарыбыздын башак тамырыбыз, асыл ой тилектерибиз, жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте мектеп менен байланыштуу. Элибиздин рухий байлыгы мектеп аркылуу калыпка салынары белгилүү. Андыктан адамдардын жан тилине илим-билим үрөөнүн сээп, жаркын максаттарга үндөгөн мугалимге кандай алкыш айтсак да жарашат. Эл ичинде мугалим өмөлү дарактап айтылгандай, мугалим эң ардактуу кесип. Бардык кесиптин ээлери ушул мугалимден тараган. Министрден президентке чейин элге керек деген адамдардын бардыгы мугалимдин колунан чыгат. Мен ошон үчүн мугалимдик кесипти баалайм. Мугалим бул бизге жашоого жол көрсөтүп, багыт берген, келечек ээлерине билим берген, дүйнөнүн сырларын ачкан адам болуп эсептелет. Мугалим үчүн өзүнүн баласын дагы, окуучусунун тартиби, билим өйдө болот. Себеби ал мугалимдин милдети. Ошондуктан мугалим силердин экинчи ата-энеңердей болуп калат. Мугалимдик кесипте ийгиликке жетүү үчүн мүмкүндүктөрдүн жогорку деңгээлде болуусу зарыл. Окутуп жаткан сабактарды мыкты билүү, окутуунун жана тарбиялоонун заманбап ыкмалары, мындай кесиптеги жумушка жогорку деңгээлдеги мотивация жана башкалар зарыл. Анткени чыныгы мугалим болуу бул жөн эле кесип эмес, бул чоң талант жана ынта. Мына ушундай өтө жооптуу мугалимдердин ишине ийгилик каалап кетмекчимин, кымбаттуу ага эжелер.